Соттор анестезиологду эмнеге бошотконун айтты. 1 февралда 3 жашар Алия Кубанычбекованын өлүмүнөн кийин кармалган анестезиологду үй камагына чыгарган Бишкек шаардык сотунун коллегиясы маалымат жыйын өткөрдү. Анда сот Мират Динеев анестезиолог Айнура Туратбекованы тергөө абагынан үй камагына чыгаруу чечими мыйзамдуу экенин жана шектүүнүн туруктуу жашаган жери болгондугун, суракка келип тергөөдөн качпагандыгын, ага коюлуп жаткан айып өтө оор эмес категорияга киргенин эске алып, ушундай чечим кабыл алынганын айтты. Уважаемые представители средств массовой информации, как всем вам известно, вчера в Бишкекском городском суде рассмотрен судебный материал в отношении обвиняемой Туратбековой об избрании меры пресечения. Судом первой инстанции в отношении Туратбековой Айнуры была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Основанием избрания такой меры пресечения суд первой инстанции указал, что не установлено место жительства Туратбековой. Однако, как усматривается из материалов, мы исследовали все материалы ходатайства следователя. В ходатайстве следователя отсутствие места жительства не указано как основание для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователь указывает, основанием для избрания такой меры пресечения является, что она может скрыться от органов следствия и суда, что она может воспрепятствовать объективному расследованию дела, что она может уничтожить доказательства по делу. Однако в ходе судебного заседания апелляционной инстанции все приведенные доводы следствия не нашли своего подтверждения. Ни одного доказательства суду не представлено, что она намеренно или собирается скрываться от следствия и суда и каким-либо образом воспрепятствовать объективному расследованию уголовного дела. Кроме того, судом апелляционной инстанции установлено, что сторона защиты предоставили соответствующие документы о месте жительства обвиняемой. Согласно справке Министерства цифрового развития Кыргызской Республики от 12 декабря 2024 года, Туратбекова Айнура зарегистрирована по адресу Иссык-Кульская область, Томский район, село Тукумбаево. Кроме этого, предоставлена справка с места жительства, согласно которой Туратбекова проживает по адресу Аламединский район, село Көкжар, улица Арашан, 6/1, дом 1, квартира 66. Также судебной коллегией установлено, что органами следствия Туратбекова неоднократно 4 раза была вызвана для допроса, точнее 18 декабря 2023 года, 22 декабря 2023 года, 11 января 2024 года и 13 января 2024 года. На все вызовы она своевременно являлась, никуда не скрывалась, и следственные органы проводили соответствующие следственные мероприятия по допросу обвиняемой. Это все подтверждает, что приведенные доводы органами следствия, что она скроется или будет воспрепятствовать, опровергнуты. Кроме того, органами следствия Туратбековой предъявляется обвинение по части 2 статьи 146, по части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, которые в соответствии со статьей 19 Уголовного кодекса Кыргызской Республики являются и относятся к менее тяжким преступлениям. За такие преступления законом предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Самое максимальное наказание. В таком случае, в соответствии с нормами УПК, статьи 113, 114 и 115 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики, по менее тяжким преступлениям применение меры пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу законом не предусмотрено.
Такая мера пресечения предусмотрена за такие преступления в исключительных случаях, когда обвиняемый личность не установлена, не имеет места жительства, она скрывается от органов следствия и суда. Эти исключительные обстоятельства в судебном заседании апелляционной инстанции не были установлены. Все материалы дела подтверждают, что она своевременно являлась, приходила на следствие в течение более 20 дней. В связи с чем судебная коллегия, руководствуясь законом, нормами Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, учитывая все обстоятельства дела, приняла решение на основании закона. Судебная коллегия другое иное решение по данному вопросу принять не могла, потому что все это предусмотрено законом. В случае нарушения закона другая сторона, так же как и сторона потерпевшая, сегодня с нас требовали, что мы нарушили закон. Так, еще один момент. Мы сами посмотрели обращение отца потерпевшей маленькой девочки, вчерашний в интернет-ресурсах. Он высказал, что суд принял такое решение в связи с тем, что у обвиняемой Туратбековой больной отец, он постоянно получает гемодиализ. В связи с этим суд отпустил его под домашний арест. Я заверяю и с полной уверенностью вам говорю, что это обстоятельство судом не принято во внимание. В данном случае принято решение, учитывая ее личность, постоянное место жительства, предъявленное менее тяжкое обвинение. Суд принял такое решение. И еще один момент следует отметить, что потерпевшая сторона действительно, они потеряли маленького ребенка, мы это все прекрасно понимаем, их недовольство, их возмущение, боль, все это нам понятно, но обстоятельства дела такие. И кроме этого, некоторые юристы будоражат, специально вводят в заблуждение потерпевшую сторону, объясняя им законы с другого ракурса, нежели объяснять правильно, что закон не предусматривает заключение под стражу по таким делам. Да, действительно, сейчас идет только следствие, экспертизы некоторые уже готовы, сейчас допрашивают других, может, соучастников, может, других свидетелей. Следственные мероприятия проводятся. Мера пресечения избирается только на время расследования дела. Никоим образом это не окончательное решение. Окончательное решение будет уже принято судом, когда дело расследуется и передан будет суду для рассмотрения по существу. И тогда уже суд может решить, какое принять решение и какое наказание будет применено к обвиняемой. Енді мындай суроо болуп атат да, мени кечиресиздер. Бул биздин коомду дүрбөлөңгө салган жаш кыздын өлүмү менен аяктаган окуя оор кылмыштардын катарына кирбесе, анда биздин мыйзам негизинде кандай учурлар оор кылмыштардын катарына кирет? Мени кечиресиздер албетте. Да, вы айтып жатасыз. Эл журттун арасында дүрбөлөңгө салган, резонанс жараткан кылмыш окуясы болуп өттү. Муну баарыбыз билебиз, көрүп турабыз. Элдин наразычылыгын жаратып атат, жабырлануучу тараптын наразычылыгын жаратып атат. Бирок мыйзамда көрсөтүлгөндөй мен жогоруда орусчада, кыргызчада баса белгилеп айтып кеттим. Тергөө органдары озуп жаткан айып боюнча анча оор эмес кылмыштардын катарына кирет. Ал эми кайсы иштер оор кылмыштардын катарына кирет деп айтып атпайсызбы? Эми бул боюнча мыйзам турат, кылмыш жаза кодекси турат. Кылмыш жаза кодексинин өзүнүн кылмыштардын белгиси боюнча, оорлугу боюнча категорияларга бөлүнгөн. Чоң коркунуч туудурбаган кылмыштар,
анча оор эмес кылмыштар биз айтып аткан жана 5 жылга чейинки жаза каралган. Андан кийин оор кылмыштар мыйзам боюнча 10 жылга чейин эркиндигинен ал жаратуу жазасы каралган кылмыштар. Андан кийин өзгөчө оор кылмыштар 10 жылдан ашык мөөнөткө эркиндигинен ал жаратуу жазасы каралган кылмыштар болуп эсептелет. Жазык мыйзамында баары жиктелген, ордорду менен көрсөтүлгөн статьялардын баары так жазылып турат. Мораторий как-то с медиа. А вот вы говорите вот про законы, про 5 лет, да, вот районный суд отталкивается от чего тогда подвигли? Я уже до этого... Не, ну смотрите, вы же говорите, вот медиа не имеют права, вы не имеете права человека держать под стражей. Когда судья районного суда вынес заведомо неправильное решение, что ли? Или он не знает законы эти? Статья же та же самая пришла к вам в городской суд, или уже другая статья пришла? Все, я вас понял. В постановлении Октябрьского районного суда основанием принятия такого решения о заключении Турабековой указано единственное одно основание. Не установлено место жительства обвиняемого. В суде второй инстанции, когда мы рассматривали в судебном заседании и по материалам дела, и как установлено было в судебном заседании, место жительства обвиняемой установлено. Соответствующие документы были предоставлены. С места жительства справка с Министерства цифрового развития, согласно которого она имеет определенную регистрацию на территории Кыргызской республики, а фактически проживает по месту жительства, который мы уже указали. Аламединский район, село Кыбжа. А вообще вот не как судья, вот как человек, как вы считаете, правильно ли освобождать? Судьи дают. Вот как человек, не как судья. Один момент. Мы судьи и законники. Сейчас свою позицию как гражданин говорить, и тем более рассмотрев это дело, я сейчас выражать такое свое мнение я не смогу. Это будет некорректно. Биринчи радио Самат Осипов азыр ошол кичинекей кыздын жакындары каза болгон кичинекей кыздын жакындары ошол айыпталып жаткан айып стоматолог качып кетиши мүмкүн деп кооптонуп жатат да. Мына азыр ошо кыз каза болгондо дагы ошол жерден тиги ошол жердеги таштап туруп глукоза каза болгондон кийин качып кеткен деп атат. Анан азыр бөгөт чарасы өзгөртүлүп эркиндикке чыгып кетти. Андан ары качып ошол жоопкерчиликтен качып кетиши мүмкүн деген кооптонуу болуп атат. Анан ошо кандай бир кепилдик болушу мүмкүн да, чындап эле өлкөдөн мүмкүн чыгып кетиши мүмкүн. Сурооңуз түшүнүктүү. Биз эми бөгөт коюу чарасын үй камагын тандап жатканда белгилүү бир чектөөлөрдү койгонбуз. Айыпталуучунун кечки саат 21:00 баштап эртең мененки 8:00 чейин жашап жаткан жерин таштап кетүүгө тыюу салганбыз. Ошол өзү жашап жаткан Чүй облусунун Аламүдүн районунун жана Бишкек шаарынын аймагынан сыртка чыгууга тыюу салганбыз. Ошондой эле тергөө органдарынын жана соттун биринчи чакыруусу менен өз убагында келип туруусун милдеттендиргенбиз. Андан сырткары Турабековага ошол кылмыш ишине тиешеси бар адамдар менен балким тергөө органдары башка дагы айыпталуучуларды аныкташабы, ошондой адам болобу, бул иш боюнча башка күбөлөр менен интернет, телефон жана башка жолугуп сүйлөшүп бири бири менен байланышканга толук чектөө койгонбуз. Анан бул көзөмөлдү ошол тергөө амалдарын жүргүзүп жаткан, тергөө өндүрүшүн жүргүзүп жаткан тергөөчүнүн карамагына көзөмөлүнө деп бекиткенбиз. Алар тергөө амалдарын жүргүзүп жаткан кезде бул жашаган жеринде жашап жатабы, жанагы чектөөлөрдү аткарып жатабы, алар көзөмөл жүргүзөт. Эгер чектөөлөр бузулса, чектөөлөр бузулгандын өзү мыйзам боюнча анага бөгөт коюу чарасын өзгөртүп кайра камакка алууга негиз болот мыйзам боюнча.
Анан качып кетет деген божомолдор боюнча мындай да тергөө органдары кечээ күнү үй камагына чыккандан баштап тиешелүү чараларды көрдү болуш керек деп ойлойм. Алар да иштин баягы чоң резонанс жаратып неметип аткандарын көрүп атышат. Чет мамлекетке чыгып кетүүгө тиешелүү органдар аркылуу тыюу салынды. Ошондой эле тиги паспорт, өзүнүн жарандык паспорту тергөө органдарында паспорту жок границадан чыгып кетиши мүмкүн эмес. Жана тергөө органдары ошондой чектөөлөрдү коюш керек деп ойлойм. Энесине карматып коюп кетип атса, качып өкмөттүгү жок болсо, кайтып кетип деп бересиз, качпайт деп. Бул сиз деген ошол баланы 6 жыл окуп, 7 жыл окуп, баланы энесине кармап коюп качып кетип атат. Анан кандай сиз кепилдик бересиз? Азыр сиз дагы моюңуз калбайсыз да качып кетсе туурабы? Ал документтерди жаза алган болуп атат. Бул эме деген паспорт деген ерунда да ачы. Эгерде ошо түнү менен документ жасашып атса, бул ишке ошолордун баарын эске албайсыз. Менин келинимдин 26 жаштагы келинимдин жинди болгон бүт билет следствие. Анан сиз кандай баардыгын билбей туруп, менин 6 айлык балам ооруп атканын, менин балам ошо жумуштан отстранен болуп калганын, эми баягы эме кылбай атайын чыгып турайын жумуштан деп. Менин балам да офицер. Бирок ушунун баардыгына көзүңүздү жумуп, сизде дагы бар, мен эме кылбайм. Просто деген бул адамгерчилик. Өзү деле Туракбекова же Айганыш экөө адам болсо эне экен, алар делечи. Ойломо кой, олардын жүрөгү тилинип кайра кан жасайды. Булардын жүрөгү тилинип турат. Бул следствие бүткүчө 21-не чейин отуруп турайын демек адам болсочу. Бул эмне өзүнүн эмесин карап атат. Эне атасы чуркап келип атат. Кокуй ушу кызымды кечирип койгула. Бул кырсык. Анда кызына да бул кырсык да, туурабы? Эне атасы жеткен буту үйгө. Экөөнүн буту жетпейби? Ошол убакта эле мен мынчалыкка барбайт болчумун, мынчалыкка жеткирбейт болчумун. Эгерде менин келиниме колуна баланы карматып коюп качып кетсе, бир жан жок. 3 эле медсестра ар бери чуркап жүрөт, мен барсам. 2 саат болуптур баламдын өлүп, кучактап өпкүлөп отурганына. Ошондон бери келиним мына кошуналарым билет, мына кошунамды атайын, эме кылып алып келдим. Машинеге атасыныкына тимеле чачын жулуп, ыйлап, кыйкырып өкүргөнүнө болбой, жулкулдатып отуруп машинесин салып берди кудага. Кудагайым мени алып кетти, келди. 1 ай бою бакты. 6 айлык балам менен. 6 айлык балам башы алыгы токтобой, жалаң энесинин стрессинен, эмчектен чыгып калды. Мунусу аскергенсип мына азыр кене дейличи, тиги баягы кыйкырып өкүрүп ыйлап, посудаларды жерге чаап, өкүрүп бакырып, эми бул бала жоготу эң кыйын. Мен неберемге күйүп атам, ал өзүнүн жанынан чыккан баласына күйүп атат да. Ушуна неадылык эме болуп калды. Ошо баласына такыр көңүл бербей калды. Баланы любой моментте ыргытып туруп басып кетет, биз азыр кайтарууда болчу. Менин кайненем 85 жашта. Аларды угуп баланы көмкөнөн түн ичинде бердик. Ошолчу эгер адам болсо, ошол жерде баланы колуна бербей, чоң кишилерди чакырып, эми ал жерде сакалдуу адамдар бар экен. Сиздин азыр айтып неметип аткандарыңыздын баарын түшүндүк. Буга чейин да маалыматтардан интернеттерден чыгып айтып аттыңар. Бул иш башталгандан бери биз билебиз. Анан ушул жагдайдын баарын угуп атып, ошо сурооңузду берсеңиз тактап. Ошо жагдайдын баарын угуп билип атып, сиз кандай гарантия бересиз бул качып кетпейт? Баланы таштап качып кеткен бул качып да кетет да. Түнү менен документ жасап аткан, паспорт жасата албайбы? Түнү менен жасап келип атат паспорттун баарын, эме документтин баарын. Ал жерде эч кандай буларда документ жок, подпольно иштеген мунун баары. Мунун баарын айтып, мен Кудай буйрса эми суранып атам Нуркожоевичке. Бул жерде үстүндө ким турат, мен жакшы билем. Жакшы билем. Сизди да жакшы билем. Мен эме кылбайм просто. Билбейм, мени карап, кайсы эмеңер менен карап ушундай эме болуп атасыңар. Сизде да карындаш бар, сизде эне бар. Жанагы Самый кожо айткан, мен 11 тууган болчумун деди да, ушу баламдын эмесин айтып ыйлап барсам. 10 бала болчу, 2 гана бир тууганым калды деди. Ошондо апам дейт, 7 тамырым кесилип, эмне ушундай зыркырагам ар бир тамырыма дейт. Мен да ошондой энемин. Балдарымдын ар бир эмесин акыркы ушу түнү ыйлап, папа жумуштан айтып атат, мамама жакшы гүлап келип берчи, интернетке чыгып атат менин баламдын кандай экенин. Ден соолугу чын. Мен таттак бүт анализдердин баарын тапшырып алып барып берсек, анафилактик шок дейт. Макул, анафилактик шок болуптур. А эмнеге өзлөрү ушул 6 жыл окуп алып жардам бербейт?
Эмнеге жардам бербейт? Эмне үчүн ушул убакка чейин өкө бир басып келген жок? Бул адамгерчилик, бул ит катары көрүп атат да бизди. Булар значит деген биз черный адамдар, алар белый адамдар экен да, туурабы? Алиянын чоң апасы жана жогорку соттун алдында турган туугандары мындай чечимге макул эмес деген. Бул жөн гана Айнура Туратбекованын жазадан кутулуу аракети экенин билдиришти. Өзүңөр деле уктуңар, болгону баш чара коргоосу деги үйүнүн эмеси бар экен, жашаган жери болуптур дейт. Ал эми бүт эле үйдө ал жерде эмеле жөн эле справка берет да. Бул гарантия жок да, ал полный төлөп алына эле үйдө, туурабы? А буга кандай гарантия берип коет? Бул гарантия берип атат, значит көрөбүз го. Анан баланы таштап качкан, бул мындай деле сатылат. Паспорты следовательде дейт. Паспорт тиги түнү менен документ жасап аткан эмне, паспортты азыр барып эле сатып алат, жазап алат. Бизге ишенич жок. За граница качабы же башка жака жашынабы? Бул ушул 10 канча күн отура албай СИЗОдон качып атат. Анан кийин мындан баарын күтсө болот да. Баарын күтсө болот. Агысын көрүп атасың, башы кесилген, курсагы кесилген ушул кызымчы. Анан ушул экини мен көрүп алып, мына бир ай көчөдө больницадан чыктым, айланып кетейин соттор. Эмне үчүн адилеттүүлүктү жазай албайсыңар? Куураган келинимди ыйлатып, баламды ыйлатып, кичинекей келинимди шокко салып, жанагындай кылып коюп. Мисалы үчүн, ушул Айнура Туратбекованы 2 ай дегенден кийин 2 айга чейин коюп койбой, орто жолдон эмне үчүн мыйзамды бузуп туруп, ал үчүн силер боштондукка чыгарып ийдиңер. Буга чейин Октябрь райондук соту 13 январда анестезиолог Айнура Туратбекованы 2 айга камоо чечимин чыгарган. Бирок Бишкек шаардык соту 31 январда аны үй камагына чыгарды. Бул чечим боюнча сиздин пикириңиз кандай? Комментарийге жазыңыз.